6 баланын апасы 41 жаштагы Феруза Намазова кезектеги кардарына un жеткирип берүүгө жөнөдү. Кошунасы алдыңкы күнү телефондон эле буйртма берген. Электр менен кубатталган унаасы менен айылдаштарынын кызматында тынымсыз иштеп жаткан Феруза 15 мүнөттүк кызмат үчүн 70 сом акы алмай болуп макулдашкан. Феруза жыл башында баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин аялдар тынчтык үчүн долбооруна тартылып, окууларынан өтүп, долбоордун жардамында электр менен кубатталган унааны сатып алган. Үй тириликтен тышкары кошумча киреше таап баштаган келин каражат топтоп, ишкердигин кеңейтүүнү да ойлонуп жатат. Буга чейин жолдошунун миграциядан тапкан каражаты менен жан багып келген үй бүлө эми кем каршты жапканга кошумча жумуштуу болуп, үйдө эле олтура бербестен эл менен аралашып, иштүү да болуп калды. Конторго чакырды бизди, ушундай долбоор бар, окуйсуңарбы деп. Анан ушундай мөөнөтү дагы узак экен. Биринчи ишенбедим мен, ишенбей анан жазылып кое берейинчи деп жазылдым. Анан чакырдылар, кел окуу башталды деп. Анан биринчи эле окууда жакты да мага, баягы стресстен чыгуу, чек ара жөнүндө ошолорду биринчи эле сабак ошондой башталды. Анан кызыктым. Анан сабактарга кабай катышып жүрдүм. Долбоор жаздым да долбоорго. Шуну жазсам ала буйруп келип калды. Күйөөмдү күтүп эле отурчу элек. Азыр мына күйөөм жакын арада эле кетти. Ушул түшкөн акчаны үтүрүлүккө иштеп турам, пока ол жөнөткүчө. Анан жөнөткөндөн кийин өзүм жыйнаймын дагы. Мунун аркасыга баягыдай суу ташчу бочок алсамбы деп отурам. Жан коңуштарда суу жетпейт да. Алардан билбейм канча сомдон жеткизип берет, таза сууду жеткизип береттер да. Ошону өзүм эле ташсам деген оюм бар азырынча. Бул Феруза Муравей ал бизге жакшы болду азыр. Коңушлар ошентип биздин кызматыбызды кылып. Үй тирилигинен бошой албай 6 бала менен алектенип жүргөн эненин мынтип жумуштуу болуп, колу кошунанын ишин жеңилдетип калганына айылдаштары да ыраазы. Чакан оокаттарын жеткирип тириликти жеңилдетип эле калбай, ар бири менен сүйлөшүп, эл аралап жүргөнү, келин кыздарда көйгөйдү чече аларын далилдеп, айылдагыларга дем берип жаткандай. Бул Муравейди алып бизге коңшуларга жакшы болду да. Базарга караганда баягы арзан таш берип атат. 2 рейс алып кел берди, 20 кап көмүрдү. 300 сом акча бердим. Унубузду дагы азыр экинчи жолу алып келип атышы. 70 сомдон алып келип атат үйгө. Чоң машина менен алып келсе, бир кабыныбызды 170 сомго алып келип атат. Продуктыбызды кошуп. Ферузадан иш менен камсыз болуп калды да, үйдө отуруп, азыр эми бул иши жок, бекерчи, көп балалуу. Азыр Ферузага бул дагы өзүнчө бир иштейм да, иш менен, жумуш менен камсыз болуп атат. Жакшы эле көз караштамын. Коңшулар бардыгы сүйүнүп атабыз. Биздин кызматта жүрө берсин. Барбай эле телефондон заказды кылып коебуз, жеткизип берип атат. Эркектерге жалынбайбыз. Өзүбүздүн проблеманы өзүбүз чечип атабыз да. Феруза аялдар тынчтык үчүн долбоорунун бир нече окууларына катышып, өзүнүн бизнес долбоорун жазган. Кайтарымсыз 87 000 сом каражат алып, калганын үй бүлөлүк каражаттан кошуп, электирден кубатталган уна алып, ишкерлигин баштаган. Ишин жолго коюп алган Феруза айылда туруп ишти илгерилетсе болоорун далилдей алды. Долбоор тарабынан берилген каражаттар менен кирешеси да өсүп, үйдө балдар менен жөн гана жумушсуз отурууга, ар кандай ойлор менен бекерчиликтен депрессияга, стресске түшүүгө убактысы да жок. Биринчи ишенген эмесмин. Бул 2 айда бир окуп койсо, бул кандай окуу экен? Ошентип окуп койсо $1000 которуп коёт экен деген ой болду. Кийин биринчи сабак деле мага кызыктуу болду да. Өзүбүз мына чек ара маселеси чатак болду го. Ошондой стресс болуп эле бүт нерседен көңүлүбүз калып эле жүрдүк да. Эч нерсе кылгыбыз келбей. Анан ошо сабактарга барып, мындай жашоого кызыга баштадык да. Азыр Кудайга шүгүр ойгонуп калдык да, мындайчасы айтканда. Ошол баягы Бишкектен келген терминерлер жакшы сабак берди. Жок, андай эмес. Отуруп калбаш керек экен. Жумуш кол күч барбы? Жумушсуз отурбаш керек экен. Үйдө мен жок, бала карайм, келин мен деп эле үйдө отура бербеш керек экен. Үйдө отурган чакта онлайн иштерди кылса болот экен да. Феруза чек арачыларынан, жумушсуздуктан чарчаган элге жаңы дем, өзгөрүүлөр керек экенин атайын тренингтерден кийин түшүнгөнүн айтат. Ал кооптонбой жашап, айылда жүрүп эле киреше табуу жолдорун үйрөнүп, балдарынын кашында оокатын кылып, элеттеги аялдар, кыз келиндер да активдүү катмарга айланса дейт. Ойлосом 20 жыл өтүп кетти. Бул айтышка болмой да. 20 жыл багым
бала менен өтүп кетиптир да. Бала үй. Мына балдарым чоңойду, бага шүгүр. Енді ол күнге өкінбеймін ғой. Тренерлер керек екен да, сабақ берчү. Мынтип эле барып эле кире калып, мандайга сразу эле жазылган болбойт экен. Биринчи ал жан дүйнөнү ойготуш керек экен. Кыла аласың, сен мыктысың, сен мындайсың деген мемелерди олар берет экен да бизге. Азыр жаш келиндер дагы отура берсе убактар өтө берет да. Бала караймын деп, үй жыйнайм, неме кылам деп эле. Онлайн сабактар бар экен, ошолорго катышып окуса болот. Тажикстан менен чек арада турган Кызыл Бел айылында айдоо жер, сууда тартыш. Жумушсуздуктан көпчүлүк үй бүлөлөр миграциялап жүрсө, калгандары айылда күнүмдүк тириликтен башы чыкпай эле жашоо кечирип келет. Ага кошумча чек арадагы абалда ири иштерди баштоого тоскоолдугун тийгизип, айылдыктардын экономикалык абалын чыңдоого терс таасирин берип келет. Бул чакан унаа Ферузанын эле эмес, колу кошуна, үйүнөн, балдарына чыга албай жаткан келин кыздар үчүн да пайдасы тийип жатыптыр. Эрлер Москвага жөнөтүп эле ошолордун акчасын күтүп отурат. Анан үлүшү, жери барлар өрүгөн болгондо болот, болгондо жок. Айылдаштарыма да жеңилдик болду. Бир кабынды 170ке эмес, 70 сомго алаттар. Анан көмүр 5 кап, 8 кап көмүрдү 300ге эмес, 150 сомго жеткирип алаттар. Өдөөдө көп да миграцияга кеткен, эркектер миграцияга кеткен. Анан жаш балалар көп экен. Өзүм барып көрдүм да, буга чейин билген эмесмин. Азыр барып карасам, чын эле үйдөн чыга албай турган келиндер көп экен да. Ошолорго ыңгайлуу эле дейм да. Үй тирилиги балдардын түйшүгүнө да жетишип, 80ден ашкан кайын энесине кам көрүп эле отуруп калбай, өз алдынча аракеттенип, өкмөттүк эмес уюмдардан колдоо алып аракеттенип жаткан Ферузанын кайын журту да колдоп турат. Мындай кеңчилик болуп, жашоого жардам болуп калды да энди. Азыр энди жакындалды. Күн суутуп калды, күн ылгыса иш көбөйөт, анан кийин иштеп, ушу балдарын кеңирээк кылып багаттык. Үйдө баары жоктук кылат, эркектин ишин ham кылат, аялдын ишин ham кылат, келиндин ишин ham кылат, бизди ham карайт. Баралы деген жака апарып коет, алып кел десем алып келип коет. Загандоздун метрге карайм. 3 метр болсо 200дөн ушур. Феруза тренингтерден окуп, үйдө олтуруп калбай, өзүн өзү өнүктүрүп аракеттениши натыйжасын бере баштады. Ментип айылдын активдүү жаранына айланып, тыным албай иштеп, ошол эле учурда үй бүлөнүн каржылык абалын көтөрүүгө да кол кабыш кыла баштаган. Бош убактысын текке кетирбей, тикмечилик да кыла коет. Бунун бошогонун да кылам да. Тажикстандын айылдары менен чектеш Кызыл Белде соңку жылдардагы чек ара окуялары жергиликтүүлөрдүн үшүн алып, алардын жашоо шартына терс таасирин тийгизди. Бейөкмөт уюмдарда өзгөчө айылдардагы аялдардын абалына көңүл буруп, алардын түйшүгүн жеңилдетүү аракетинде. Өкмөттүк эмес уюмдун аракетине Ферузанын да колу кошуналары баштап маани бербегени менен, Ферузанын турмушундагы өзгөрүү бир топ кыз келиндерге да дем берип жатыптыр. Мурда биринчи ошол биз окуп атканда эле 3-4 айым чыгып кетти да. Ошолордун катарын толукташ үчүн биякта мен айттым, жүргүлө барып окугула. Десем, мен коюң, саардан кечке чейин отуруп не кылабыз? Саат 9-дан баштап кечки 5ке чейин болот да. Азыр энди мунагандан бери кайтып өзүмө чалып ататтар. Эже ошондой сабактар болсо бизде ham айтып коюңуздар. Кызыккандар көбөйүп калды энди. Ишеничип калды. Анан уже башкача жашоо башталат да. Ону окуп, билим алгандан кийин. Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси чек ара жаңжалдарынан кийин аймактагы кыз келиндерди колдоо үчүн аялдар тынчтык үчүн долбоорунун алкагында чек аралаш айылдардан тандалган 30 кыз келиндерди өзүн өнүктүрүү, үй шартында киреше табуу, ишкерлик кылуу боюнча бир нече окуулардан өткөрүп, ишмердигин жандантуу үчүн ар бирине 87 000 сомдон кайтарымсыз акча берген. Долбоор тандаган кыз келиндер Феруза сыяктуу ишин баштап, активдүү жашоо мүнөзүнө түшкөнүн далилдеп жатышат.